Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер жана окуучулар. Гапыр Мадаминов агайыбыздын акыл эмгегинин маданияты китебинин номер 26 сабагыбызды баштайбыз. Сабакты даярдаган Салтанат Бейшенова, Талас облусу. Олимпиадага даярдануу жөнүндө. Урматтуу окуучулар, олимпиада, конкурстарга катышкыла. Булар силердин талантыңарды жүзөгө чыгарып, билимиңерге түрткү берет. Ал үчүн балдар, булардын баарына алдын ала даярдануу керек. Олимпиада балдар, бул окуучулардын билим сапаты, интеллекти, кругозорун аныктоочу сынак болуп эсептелинет. Олимпиададагы жетишкендиктин арты менен балдар, университеттерге өтүү жеңил болот. Ошондуктан ар бир катышуучу үчүн бул бонус болуп эсептелинет. Олимпиадага мыкты даярдануу үчүн акыл эмгегинин маданияты төмөнкүлөрдү сунуштайт. Олимпиадага даярданууда мугалим менен бирге план, программа түзүү, анын аткарылышын контролдоо. Лейлек районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиянын мугалимдери менен байланышып, аларды билесиздер, жылда окуучулары олимпиадалардан жеңишке жетишип, алтын сертификаттарды алышып келүүдө. Сиздерге дагы ошол кененирээк түшүнүктүүрөөк болсун деп мисал катарында айрым конспектилерин сурап алдым. Анда эмесе көңүл буруңуздар, бул жерде план, программа. Катар номерден кийин китеп деп турат. 5-класстан 11-класска чейин, мисалы биология, кыргыз тил, тарых кайсы китептен болсо, ошол китептин аталыштарын катары менен жазып чыгат, класстары менен. Андан кийин мөөнөтү деген графасына ар бир китептин тушуна 10 күн мөөнөт беришкен экен. 10 күндө мына ушул китептерди кайталап чыгышат. Анткени булар баарыңыздарга белгилүү болгондой эле жыл бою олимпиадага даярданышат. Олимпиадалык өздөрүнүн топтору бар. Кийинкиси кыйын темалар. Ошол китептин ичиндеги эң кыйын темалар менен иштешет экен. Андан кийин эмне кылыш керек деген графасында ошол китептердин негизинде тест түзүшүп, андан кийин конспектлешип, схема, таблица түзүшүп, ошол темалардын негизинде дагы мугалим менен окуучу биргеликте иштешип даярданышат экен. Олимпиадага катышып жаткан окуучунун эң биринчи кезекте өзүнүн каалоосу, кызыгуусу болуш керек. Метод ыкмаларын билүү зарыл. Олимпиадага 1 ай, 2 ай эмес, жыл бою даярдануу зарыл. 2-3 жылдык эмгек талап кылынат. Жайкы каникулда да олимпиадалык топ менен иштөө зарыл. Ушул темада да агайдан эң жакшы маалыматтарды ала алдым. Анда эмесе сиздер менен дагы бөлүшүп кетейин. Биз көбүнчөсү окуучуларды олимпиадага даярданганда 10-11 класстар ошол олимпиадага бара турган бала менен иштеп баштайбыз. Ал эми агайдын гимназиясындагы өзгөчөлүгү, алар 10-11 класста эмес, ошол кайсы предметтен олимпиадага барса, төмөнкү класстан баштап алар ошол окуучуну даярдап, таптап баштайт экен. Мына ушуну дагы биз өзүбүзгө алсак эң жакшы болот. Олимпиадага даярданууда дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Атайын олимпиадалык тапшырмалар жыйнагын таап даярдануу. Каникулга кетер алдында 3 айга тапшырма даярдап алуу. Мүмкүн болсо мугалим менен 4-5 жолу чогулушуп, чогуу иштөө керек. Областык, республикалык олимпиадага материалдарын таап даярдануу. Ошол предмет боюнча кругозорду өстүрүү, планын түзүү. Ошол предмет боюнча орто мектеп курсун 6-класстан 11 класска чейин кайталап окуп, бир бүтүн конспект кылып даярдоо. Ошол предмет боюнча түшүнүктөр системасын түзүп даярдоо. 4 деңгээлдеги маселе, мисал тапшырмаларды аткарып үйрөнүү. Асы жөнөкөй, Б орто, Бсы татаал, кийинкиси өтө татаал маселе, мисал тапшырмалар менен иштөө. Олимпиадага даярданууда дагы эмнелерге көңүл буруш керек? Жогорку окуу жайлардан, башка мектеп мугалимдерден да консультация алуу. ОЗ2 жазуу түрүндөгү тапшырмаларды аткарууга даярдануу. Видеолорду интернеттен пайдалануу. Ошол предмет боюнча энциклопедия, словарь, справочник, хрестоматия таап, ошолор боюнча даярдануу. Номер 3 эксперименталдык гимназиянын окуучуларынын биология сабагынан олимпиадага даярдангандагы план, конспектилер менен дагы таанышып алыңыздар. Атайын ушул видео сабакка пайдаланайын деп өзүм сурап алдым эле. Сиздер үчүн көңүл буруп көрүп алыңыздар.
Окуучуну чыгаруу үчүн өз предметин мыкты, терең билген, күчтүү мугалим болушу керек. Айрым учурда биз окуучуларга өз алдыңарча окуп чыккыла деп коебуз. Андай кылбашыбыз керек. Ар бир теманы мугалим өзү өтүп берүүсү зарыл. Мугалим билсе, анан окуучу билет. Олимпиадалар бир гана окуучулардын эмес, мугалимдердин да деңгээли аныкталуучу кез деп айткым келет. Окуучунун ийгилиги, мугалимдин жетишкендиги деген сөз менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Урматтуу угармандар, бул тема боюнча акыл эмгегинин маданияты китебинен 58-беттерден өз алдыңыздарча дагы окуп таанышып чыксаңыздар болот. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.